Эми бир сүннөт туурасында. Тырмак алганда кандай сүннөт? Тырмак бул деле Алла Тааланын бизге берген. Бул тырмак, чач, бул Алла Субхана ва Таала ушуна бизге кааласак да өсүп кете берет. Бул биздин каалообузда эмес. Эгерде биз буну кыйын болуп өспөй деп койсоң, ал өспөй калбайт. Алла Субхана ва Таала кандай бизге сүрөт берген, каалаган убакта ал чыгып кете берет да. Эми бул тырмак өскөндө буну алып коюш сүннөт болот. Муну барып тишибиз менен албашыбыз керек. Бул кусачка болобу же башка нерсе, бирок тиш менен албаш керек. Тиш менен эгер тырмагыңызды алсаңыз, кедейчилик алып келет. Үйдө желе турган болсо паутиналар, бул кедейчилик алып келет. Үйдө жатаарда идиштерди жубай эле жүрө берсе постоянно, бир-эки жолу эчтеке болбойт, постоянно жатаарда идиштерди жубай жата берген болсо, бул да кедейчилик алып келет. Ошондуктан тырмактарыбызды алган сүннөт ушундай. Биринчиден сууласаңыз жакшыраак болот. Мейли шилекеңиз болобу же сууласаңыз жумшагыраак болот. Ошондо барып туруп эң биринчи бул манжабыздан баштайбыз. Мудан эмес, бунан баштайбыз. Экинчи бул, үчүнчү, төртүнчү, анан будан баштайбыз. Өзүңүзгө мынтип тоолоп кылсаңыз, мынтип айландырып келесиз. Оң жактан айландырып, келип туруп, акырына ушул менен бүтөт. Бул болсо колдун алган сүннөтү ушул. Түшүнүктүү болдубу? Биринчи будан баштайбыз, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, анан кийин 5, 6, 7, 8, 9 келет, анан 10-чусу ушул болуп калат. Түшүнүктүү болдубу? Ошентип сүннөт боюнча тырмактарыбызды алышыбыз керек. Анан кийин буттук болсо, буттун манжалары ушундай турат да. Буттун манжалары болсо, ал болсо оң жактан сол жакка баарын папарат алып кете беребиз. Будан башталат дагы, мындай кетет, мындай кетет. Түшүнүктүү болдубу? Папарат алып оң жактан сол жакка алып кете беребиз. Бул буттагы тырмакты алыштын сүннөтү. Эми ушул тырмактарды эмне кылабыз? Тырмакты алып бүткөндөн кийин аны алып туруп мусоркага таштап койбоңуз. Жосо чачыңызды алдыргандан кийин мусоркага таштап койбоңуз. Бул тырмакты алгандан кийин жакшынакай бир кагазга ороп, же туалеттин бумагага бир нерсеге ороп туруп, акырын барып жерге көмүп туруп, шакта асып туруп, шакка көмүп коюш керек. Эмнеге? Валакад каррамна бани Адам. Алла Субхана ва Таала Куранда айтат: "Мен акыйкатта адам баласын, инсанды эң кереметтүү кылып жараткам" дейт. Ошондуктан инсандан чачы дагы, тырмагы да бул карамат, керемет. Ошондуктан Аллах Таала жараткан инсан даражасын көтөрүп бийик кылгандыктан бунун чачы да, тырмагы дагы жөн эле тебелендүү болуп кала бербеш керек. Түшүнүктүү болдубу? Ошондуктан жер астынан көмүп коюшубуз керек.